мен айтат элем, бул коопсуз шаарды эртерээк ишке ашырышыбыз керек да. Бирок негедир өкмөт тараптан ушу бүгүнкү күнгө чейин кармалып келет да. Бул жерде да суроо жооптор көп болуп атат. Ошондуктан мен коопсуз шаарды буга чейинки тендер өткөзүп уткан компанияларга дагы бир аз мындай ичим чыккан жок. Себеби буну практикада өзүнүн шаарында, өзүнүн мамлекетинде мындай чукул ушундай бир жакшы мындай колдонгон, ушундай утуп өздөрүнүн мамлекетинде коопсуз шаарды чегине жеткизип жасаган компанияларга биз эгерде берсек жакшы болмок да. Азыркы уткан компаниялар алат дагы кандайдыр бир акчаны өзүнө алат дагы ошо кайра эле ишти алып барган, иштин көзүн билген компанияларга субарендага берип салып атат да. Ушул жерден канча деген биздин өкмөттөн ушу акча жагынан дагы башка жагынан дагы ушундай утуштуктар, ошол жерде качествосы дагы койгондун качестволору дагы бир аз төмөнүрөөк болуп калмакта. Ошону өкмөт болгондон кийин биз мамлекет ушуну көзөмөлгө алып туруп жакшынакай практикасы бар мамлекеттерге коопсуз шаарды тендерден ошолорго берсе, эмдигиче биздин шаарыбыз, биздин мамлекетибизде өтө бир мындай жакшы. Менин оюм боюнча биринчи кадам башталды. Булар иштеш керек. Жөжөлөрдү күзүндө санашыбыз керек. Бирок чоң кемчиликтердин бирин мен премьер-министрде катымда дагы, бүгүн сүйлөгөндө дагы айттым. Жана ситуационный центр деп коебуз, ГАИ алкагында ошондой туруш керек да. Чоң телевизорлордон кайсы жерде эмне нарушениялар болду, ошолорду баарын карап тура турган бир 70ке жакын киши болуш керек эле. Ошону бөлөк компаниялар бүт бар өзүбүздүн эсебибизден кармап турабыз деген да. Бул компания болсо жок, өкмөт жазап берсин деп атат. Ана мындан тышкары бөлөк компаниялар почтаны модернизация кылышыбыз керек да. Биз жанагы штрафтардын баарын конвертке салып, анын үйлөрүнө жеткизип беришибиз керек да. Мына ошол эркин конвертке мындай упаковать эткен технологияны дагы бөлөк компаниялар өзүбүз алып келип беребиз деп аткан, бул компания бюджеттен сатып бергиле деп атат да. Өзлөрү 12 миллион сомго азыраак баа бердик деп койгон, эми бюджеттен кайра 64 миллион сурап атат. Бул аябай чоң кемчиликтердин бири. Бул 64 миллион дагы келген компаниянын эсебинен жабылыш керек деген мен жеке ой пикирим бар. Анан калганын болсо эми турмуш көрсөтөт. Кимиси туура эмес экен, укук коргоо органдары өзүнүн ишин аракетин кыла берсин. Бирок азыр эми бул компанияга мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Азыр иштеп кетиш керек да бул.